Танышпачы, ұшырашпачы. Привет всем деп қойшы. Бол. Всем привет деп қой. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Денсаулыктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Мен сөздүн башында эле Брама тооктордун бир жакшы сапатын белгилегим келип турат. Эң эле меймандос, дружелюбный тооктор мына ушулар туугандар. Карагыла. Бул легорун корозду азыр тигил жактан алып келдим. Бул короз менен тигил жакта короз экөө мушташа берип, то есть мушташпай эле муну такыр күн көргөзбөй койду буга. Башка жумушу жок да, тооктор менен жүрө бербейби? Не болсо ошо деп буга көңүл бура жок. Ушуну гана каалаш керек. Буга ичирбеш керек, жем жедирбеш керек, тоокторго жолотпош керек, кыскасы ушундай да. Бул такыр эле кор болуп бараткандан бул жака алып келип кошуп койдум. Бул брамалар байкаганда жок керек болсо, жаңа алып келип кошконумдучу. Байкаганда жок, маани да берген жок. Эгер азыр башкаларга кошо турган болсом, алар мисалы бул жерде деле короз бар дегене, тигил жерде бир короз бар. Булар деле короздор, будущий жерсилер. Мушташ керек болчу да. Булар уже ар кимди алып келип кошо берип, бул именно ушул жердеги тооктор ушундай болуп калган. Баштары адашып калган кыскасы. Биз эмне деген тоокпуз, каягына кайсы парадага киребиз деп уже түшүнбөй калышыш керек өздөрү. Алып келип кошуп койдум. Bir 10 günden, 15 günde birden zamena kılıp turганга деп, муну бияка азыр келип кошуп койдум. Ушул жакта жашап турсун. Бул тоогумдун кечетен бери кичине эмнегедир настроениясы жок, жакшы эмес. Ооруп аткан окшойт деп турам. Дарылаш керек срочно. Айтканымдай эле синусит деген жанагы көз оорусу аябай бизде көбөйүп атат. Менин коромдо мынакей мында көз бир аз чылпактап калды, аз байкасам. Баягы эле проксин алып келип бир тамызып койдум. Чаңдан бы же эмнеден билбейм. Илгери ат башыда жүргөндө халатес жасап жегенибиз бар эле. Ошондон бери эстен кетпейт. Андан бери мүмкүнчүлүк болбойт. Байын айлыга барсам, уй союп атышыптыр. Эт бергиле десем, сага 4 чыйрак деп 4 чыйрагын беришкен. Ошону алып келип азыр халатес жасап жейли деп. Келгенден бери жатат сыртта тоңуп. Азыр жаңы эле кесип. Эсте бар болду экен, рецепт чыгылып бир жасап көрөлчү. Свет кайра өчүп тажата бергенден отту жылуу кармаганча бияка кирип чыгып, муну да карап туралы деп. Карап аткандагыбыз. Ошондой. Менин короомдо катыр. Ушундай нерсе синусит деген оору пайда болду. Көзүн байкасаңар. Мына. Ушундай оору пайда болду. Буларга биринчи жолу кирип атат, моундан байкадым азыр. Тигил жакта брамаларым, коктору ошентип ооруп аткан. Бир сыйра дарылап койдум. Алар жакшы болуп калды. Негизи ушул ооруга туруп тур ушул жерде. Азыр дарылайм сени. Боо жакшы экен. Прокси деген тамыза турган дары, капли. Ушундан алып койсоңуздар, негизи бирок кымбатыраак бир аз. Анан тетрациклиновый мазь бар, көздүк алдагы. Анан мындан сээп туруп, бул тазалайт экен да. Анан ошону менен сүйкөп койсо жакшы болуп кетчиден. Бирок мен мазьды сүйкөгөн жокмун. Мондан эле тамыз коюп атам, сразу эле жакшы болуп кетип атат. Мону канча сом алдым эле, 300 сом бекен. Иши кылып кымбат экен негизи. Ушуга окшогон дарыларга салыштырмалуу. Бир эле тамчы жетиштүү болот. Эртең менен анан кечинде бирден тамыз коюп турса эле айып кетет буюрса. Көздөрү жабылып, чалабыл ачылып, анан көбүк болуп калат да. Ошондой деле дароо эле ушундан алып келип туруп, сээп коюңуздар буюрса, көздөрү жакшы болуп кетет. Болбосо көздөр агып түшүп калат, көрбөй калат, таптакыр чукур болуп калат. Бул тоок дайыма ушинтип. Жөн, көзүм чукуйбы? Кирген сайын ушинтип төбөңө чыгат, колуңа чыгат, аягы эркелейт чыгып. Не болду? Байкуштун бир манжасы жок. Сынып калганбы, не болгон билбейм. Танышпачы, учурашпачы. Привет всем деп койчу. Бол. Всем привет деп кой. Ушундай бол.
Массаж кылып берейинби? Массаж. Ийнериңди, колдоруңду, мойнуңду. Мойында. Вот. Бүгүн жаңы саман алып келип, булардын подстилкасын астын алмаштырбасам такыр эле болбой калды, уже нымдашып. Тоокторго дагы бир аз ыңгайсыздык жаратып атат окшойт. Богу менен аралашуу уже болбой калды. Муну тазалап чыгып туруп, жаңы саман алып келебиз дагы кайрадан себебиз. Анан бүгүн келсем, тооктордун бардыгынын ичи өтүп, мына момдай чишип калышыптыр. Суюк. Не болуп атат? Бардыгын тең ичи өтүп калган суулардын деле жакшылап берчилим деп ойлоп коем. Көрсө, азыр ойлосом, кече күнү мен буларга өндүрүлгөн буудай алып келип таштаган болчумун. Ошол буудай булардын ичине алып кеттир. Себеби булар гана эмес, сыртта жүргөн тооктордор дагы башкалардын бардыгы тең ичи өтүп шырылдап калыштыр. Эми ушундай. Бир жагынан пайдасы бар, бир жагынан ушундай зыяны дагы бар. Зыянынан сактанам десең, аз-аздан болсо дагы күнүгө берип турган жакшы. Мен эми бир жумабы же 10 күн мурун бир бергем. Андан кийин буудай өндүргөнгө дагы моюн жар бербей жүрүп, кайра бир өндүрүп алып келип, кечегин бир ыргыттым эле, кечекси ошентип иштерин алып кеттир. Күнүгө жеп турса организмдер уже көнүп калмак болчу да. Айла жок ушундай. Бирок жакшы болуп кетер деген ойдобуз. Түнкү саат 10. Светтин өчүрүп коеюн деп келсем, уктуңуздарбы? Тамактары кырылдап калыптыр. Суук тип калганбы, эмне болгон билбейм. Күнүгө эртең менен жылуу эле суу берип аткам. Эмне болуп, каяктан суук тийгизе алышты билбейм бакчылар. Анан бирөөсүн карасам, кадимкидей мурдунан суу агып калыптыр. Анан кой. Эртелеп дарылайын деп дүкөнгө барып, эмне алып келдим дейсиздерби? Пшеничная водка. 1 жыл мурунбу же 1,5 жыл мурун, көп болсо 35-40 сом болчу. Же 20 сом эле билбейм. Бүгүн барсам 60 сом дейт, айланайын. Же биздин мен алган магазин ошондой шумдукпу билбейм. Светти өчүрүп алып, дарылайын деп атканымдын себеби бар. Булар аябай паникор билесиздер. Бакыр өкүрөт, башкалардын баары паника кылат, бияктын чаңын сапырат. Андан көрө эч нерсе билбегендей, акырын азыр светти өчүрүп алып туруп, бирден кармап туруп эле, тыңшап туруп кимисе ооруп аткан болсо. Акырын өз ордуна 1 миллиграммдан арак куюп коем. Эртең менен дагы кайталайбыз, эртең кечинде дагы кайталайбыз. Негизи беркинде тилазин, анан тиляник деген сыяктуу дарылар деле бар. Анан азырынча ошо менен бир берип көрөйүн деп атам. Анан болбосо ошол дарылар менен дарылаганга аракет кылабыз буюрса. Көп ооруп калыптыр. 4-5 кырылып атат жок эле дегенде. Мына кое туралы. Ийнесин алып салабыз. Ийненин кереги жок. Жere кое турабыз. Ата тамагын сай болуп дагы бир балия алып жүрбөйлү. Тети корозго анан болтуп окой бердим. Калгандары тынч эле экен. Экөө алмак-салмак кырылдаганда тим эле көп тоок кырылдап аткандай болуп атыптыр. Анан калгандары жакшы эле экен азырынча. Эртең менен байкайбыз го. Бул аракты болсо жылуураак жерге алып барып коюп коеюн. Көрүнө жерге коюп койсом деле болот. Бактыга жараша. Муну ордап ичип кете турган биздин үйдө эч ким деле жок, Кудайга шүгүр. Мына булар менен кырылышып атып, чыга качып, кира качып атышып, жаман паника кылышат да, тим эле жамандыкка калап аткансып. Подстилкасын алмаштырып койдум. Жаңы саман деген сонундай таптаза. Буларга дагы свежесть да, жаңы настрой. Ол мына мурду суу сагып атат байкуш кичине. Бир аз азайып калды. Кечинде түндө бир бергем, эртең менен бир бергем, азыр дагы берем иншалла. 1-2 күн байкап көрөбүз, анан болбосо башка дарылаган ыкмага өтөбүз.